Унаанын ичинде аялын дүңкүлдөтүп сабаган аны кыздар видеого тартып алышкан. Эми Жалал-Абад шаары Манас шаары болуп өзгөртүлдү. Буга каршылар чыкпаган. Мектепте ызычуу чыкты. Мугалимдерге директор конок тосууга 15 000 сом талап кылган. Каза болгон адамдын мейити жыттанып кеткен. Өгөй атасын өлтүргөн шектүү кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Эже кана? Не уротасыз? Ким уротат? Байке, мен уктум го, эже бар жакшы? Биз катыным буга. И что катыныңыз? И что? Унаанын ичинде аялын уруп жаткан кишини видеого тартып алышкан. Карап койгула милициялар зыңгылдатып уруп аялы бакырып ызычуу кылды. Подъезд алдында мен барып эшигин ачсам айдап кетип калды. Аркасынан айдап бардым, бирок качпай койду деп видеого дал ушундай билдирүү калтырылган. Видео азырынча кайсыл жерде жана качан тартылганы белгиленген эмес, жана расмий органдардан комментарий түшө элек, толук маалымат кийинчерээк беребиз. Бишкектин жолдорун самындап жышып жууп жатышат. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Болот Ибрагимов шаардагы чийиндердин бирин щетка менен жышып жууп, жол сызыктап бак кылып койгон. Муну менен эл өкүлү жолдогу белгилер аңдан улам кирдеп көрүнбөй калып жатканын айткысы келген. Өгөй атасын өлтүрүп, көмүр тамга көмүп салган жаран кармалды. 2021 жылы дайынсыз жоголгон жарандын көмүлгөн сөөгүн облустук милиция таап чыккан. Кылмышка шектелип, анын 29 жаштагы өгөй баласы кармалды. Маалымат кылайык, 2021 жылдын март айында экөөнүн ортосунда чырчыгып, киши өлтүрүлгөн. Шектүү кылмыштуу жашыруу максатында аны көмүп салган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жалал-Абад шаары Манас шаары болуп өзгөртүлдү. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитети 9 сентябрдагы отурумунда Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун дароо үч окууда кабыл алып берди. Документ эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Жыйында министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев шаардын өзгөртүү сунушун жергиликтүү тургундар бергенин айтты. Жалал-Абад шаардык кеңеши 3 сентябрда кезексиз сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча шаардын мэри Эрнестбек Ормоковдун сунушун колдогон. Шаар 1991 жылы Жалал-Абад облустун борбору деп аныкталган. Соңку жылдары бул калаада көптөгөн инфраструктуралык курулуштар жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын көп кабаттуу үйлөрү салынып, ички жолдор, стадион, социалдык объектилер курулуп жасалды. Быйыл 31 август эгемендик күнүн президент Садыр Жапаров Жалал-Абад шаарында белгилеп, ири административдик имараттын ачылышына катышкан. УКМК төрагасы Камчы Экташиев буга чейин аймактарды өнүктүрүүгө бюджеттен кошумча каражат бөлүнүп жатканын белгилеп, Жалал-Абад облусуна 10 миллиард сом каралганын билдирген. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, 2024 жылы бул шаарга 1 миллиард 91 миллион сом бөлүнгөн. Ушул тапта шаардын калкы 184 миңден ашат. Майрамже тосуп эле келбедим. Сен биринчи жолу сен тостуң, бир эле жолу дедиң. Мектеп директору мугалимден конок тоскону 15 000 сом талап кылды. 2025 жылдын 26 августунда Нарын районунун Жар Көчкү айылындагы Кыязов атындагы орто мектепте талаш жараткан окуя катталды. Соц тармакка тараган маалымат кылайык, мектеп директору мугалимдерден мектептин ачылышына коноктосуу үчүн 15 000 сомдон чогултушун талап кылган. Маалыматта бул акча комиссия тосууга керектелет деп айтылган. Аталган окуя коомчулукта катуу сынга кабылды. Жергиликтүү тургундар жана социалдык тармак колдонуучулары мындай көрүнүштү мектептеги коррупциянын ачык көрүнүшү катары сыпаттап, тамыры менен жоготуу зарылдыгын белгилешүүдө. Коомчулук өкүлдөрү мындай көйгөй башка облустарда да кездешиши мүмкүн экенин айтып, бул көрүнүштү токтотуу үчүн тиешелүү органдар чара көрүүсүн талап кылышууда. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оор менен ооруп келет.
костная дисплазия деп колдорунда буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдекер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам. Bak Meryemce o söyledi ben sen birinci yol sen tostun bir ele yol dedin. Oşu bir ele tostun. Buna aytsam o çerekten o emede oldun tigi. Dekretde oldun. Dekrettekiler bana tostun mu? Tostun koysun ana çıkana şunu tostun değil. Yok ana noşun da işleme. Bunday maçasta oşun tosum da. Oldu da ana ilgili çüründe oldasın. Bir ele çok. Ayırka kança ayran kilo tatsa. Sen de işteyede kança ayran gelin sağ aytsam. Kança ayrangan kaydan bilem. Özleri bilsin da. 4-5 ayran. 4-5 ayran. Yok ana ben ortada otursam ne kılayım? Tekrar otursam ne kılayım? Allah'tan Sen de ne kayıt otasın şu mesele. Sen bir ele yol tostun. Tosum da bir gelse. Bir tost bir gelse. Ne olur böyle? Kızım kalkacağım tost koy. Onu kızım kalkacağım tost koy. Ben ondan işledim bile. O çok eski aldım bile. Bu aylık çıksa. Bu aylık. 15 yıl sonra için ne olasın? Biz Gireyi'ye mekteptin. Gireyi'ye galiptikten çıkam der. Ne olasın? 15 bin size. Bu da çift havlusu bana çok alakça Meryemce. Koy şey. İtke binip kalan çoksun ha. Nagima. Azı jaşı oldu gelin. Sop sonunda misal bu. Sop sonunda jaşı oldu gelin. Bok gelin. Altına bak düşündür. Sen boksun. Nagima. Ben o şöyle zamanında jakşıdır. İşte vata ben. Boki. Monda bulmasa giyiki de bulat. Ben töre kutulup verem. 15 yıl sonra tarif koyç dedi. Sen kendi kutu var. Kendi kutu var. İşte ben kança işlerim. Aylım demedim. Kiminle söylüyorsan çok mutluyum. Çok mutluyum. Meryemce sizler oylasanız. Oylarına naklen bolda öyle gelken, diyor bolda öyle gelken. Oşan var men aytmışsın men Hindistan bolsa dağı. Sistem. Hindistan men bolsa dağı şey aytmadım men size. Tosu öyle gelken men. Ben de tosip kelgen oşoldu. Anda produktun hasta eme olçu da azırak bolçu da. Oşama jarasa oldu da. Jası oşoldu ol. Ben de tosip kelgen. Azık kadar biliş gerek ne? Sen elsin muhunun aytı otpayısın. Ben oşan aytmadım. Sen elden düşürtür da ben o çenetin gene tatlıktan jastara düşürüş gerek bolçu da. Men o çenetin gene tak boğa bir dayandap koy deşin gerek bolçu da. Men endi olsa da toson nagima. Bolat men galisten çıkpayım. 5 bin alan, 6 bin alan. Bu şunda ere olup gerek bayısın. Bağışsızdan öyle. Meryemce oşan küçük oğur bolu oğur bolboy aytsanız. Ne oğur bolu? Sen jastan beri kulakta sen gitmesin. Ne oğur bolu? Sapsırın çıkıp gitmeksin değil. Ökösün işte. Bunday oğlum. Taktır öyle çok. Taktır çık kaldılar bitken. Benim kaldılar takır. Meryemce. Nagima şu ayıp başın. Nagima soranam seni şu ayıp başın. Az yine de ineslerine çeyrek olup durar. Mallar aslan. Gelip. Çok üzme. Sizlerle olmadı işte. Sizlerle ökösü bir değil olmadı mı Meryemce? Sen çok Yok bu kıyma da. Kıyma bu. 15 binti taptı geçince çaldılar. Kıyma bu. Benim kıynadan bak koya bakma. Benim kıynadan bu. Yok sen hayır başkanlıktan siz de. Çınar. Sen kalsın geçmezsin. Sana dile çınar. Kalsın geçmezsin. Yok. Diye hasta kumasa. Эже қана? Не ұротасыз? Ким ұрып Байке мен ұқтым ғой, эже бар жақшы. Біз қатыным бұл. И что қатыныңыз? И что? Блин, эшек уротат, аял ол жақта отырады илап. Уротат, қарап қойғаншы. Эже. Эже қана? Эже қана? Эже қана? Эже бәрі жақшы? Жетішесіз бе? Жүріңізбен машинамен жеткіріп қоям. Не ұротасыз байке? Аялдарды қордап не ұротады? Ұрып, біздің мен подъезд алдында отырғам, мына ұрып аял қама отырады.
текшерип койгула гаилер могу пьяный вот милициялар ой короче аялым билбейм мен түшүрбөй атат домдун алдында неме кылды эле мен келдим